Рахмат. Кийинки сөз суроо берүүчү Акаев Жанарбек Кубанычевичте. Рахмат. Мыйзамды колдойбуз. Негизи мыйзамдын маңызы бул жолдун сапатын жакшыртуу жана кепилдиктин мындай мөөнөтүн узартуу болуп атат. Бул жакшы. Менде кыскача эле бир суроо Минтранстын өкүлүнө. Бизде бир учур барбы? Ушул жолго акчаны максатсыз пайдаланган, ал мөөнөтүнөн мурда эле бузулуп калган, ошондой болгон учурда подрядчиктер камалган, жоопкерчилик тарткан, лицензиясын тарттырып жиберген, ушундай учур барбы негизи буга чейин? Практикада ушундай эле гарантийный периодтарда багы практикада болуп келет. Багы бир курулуш иштери бүткөндөн кийин какой-то кемчилдиктер чыгып, трещина, неровности. Аны багы биз мына жогоруда биз айткандай багы немеге чейин сотко же бир андан же башка жагдайлар колдонгонго жеткизбей туруп мажбур кылабыз. А практикада мына кесиптештерим айтып атат, Арыстанбек жолунда андай практикада бир расторжение контракта болгон. Ошол эми келишимди жокко чыгарган менен негизи Марат Аскерович, мына мыйзам туура болду, анан жоопкерчиликти дагы күчөтүшүбүз керек деп ойлойм мен. Анткени алар ошол миллиондогон өкмөттөн бөлүнүп аткан акчалар ысырап болуп атса, жолдорду туура эмес куруп, арзан жанагындай метод менен куруп, анын зыянын эл тартып атса, алар эми камалыш керек да. Мындай радикалдуу кадамдарга барбасак, бул мындай азыр биз бул мыйзамды кабыл алгандан кийин деле анда бул практика улана бериши мүмкүн. Ошондуктан биз жоопкерчиликти күчөтүшүбүз керек. Ошол подрядчиктердин лицензиясын мындай кайра тартып ала турган кылыш керек. Өкмөт ошол подрядчиктер менен жана жол курган компаниялар менен министрлик дос болбош керек. Мына министр азыр кимдин машинасында жүрөт? Чайнаровдун, туурабы? Ошондон белек берип атса, анан бул мындай жанагында бир жолу белек кылды деп маалыматтарга чыгып, керек болсо сүрөт, видеолордон бери чыгып кетпедиби? Алага катуу сөз айта албайт да. Анын белегин алып алгандан кийин. Ошон үчүн мындай бул мыйзамга катуу чараларды колдонбосок болбойт. Анткени камалган учурлар дээрлик жок экен. Миллиондор жолго ысырап болду, каражат кетти өкмөттөн, бирок жок. Мындай бул жаңы өкмөттүн мындай эми жаңы деле болбой калды, бирок коррупция менен күрөшөм деген ойлору болсо, мындай катуу кадамдарга барып, жолдон акча кымыргандарды түз түрмөгө узаткан мындай учурлар көп болуш керек. Рахмат.